Biz буга чейин сиздер менен аналогиянын бир топ сыноолорун жана сыноолордун типтерин талкууладык. Бүгүн болсо сиздер менен ушул Kahoot программасы аркылуу, тест программа аркылуу буга чейинки алган билимиңиздерди бышыктап, толуктап алалы. Ачкыч шылдыратуу, тепкич чыгуу, телефон терүү, компьютер ойноо деген бул жерде 4 аяк берилди. Демек, бул бизге машыгуу тест болгондо байланыштуу 30 секундда убакыт берилди. Мен буга чейин айткам, бул туура жоолду табыш үчүн албетте үлгү жуптун ортосунда сиздер кыска нуска логикалык түрдө абдан бири-бирине айкалышкан, шайкеш келген сүйлөм түзүп алышыңыздар керек эле. Жылыткыч жылытуу демек, жылыткычты жылытуу үчүн пайдаланабыз деген сүйлөм түздүк. Ачкычты шылдыратуу үчүн пайдаланбайбыз. Телефонду терүү үчүн пайдаланбайбыз, компьютерди бир гана ойноо үчүн пайдаланбайбыз, же болбосо колдонбойбуз. Ал эми тепкичти ар дайым эмес эмне үчүн колдонобуз? Чыгуу үчүн колдонобуз. Бир тазалоо. Он секунда калды. Бул жерде себеп натыйжа байланышындагы тесттик тапшырма берилди. Тазалоого себеп кир. Кийүүгө себеп саркеч. Бардык заманбап кийим болсо эле биз аны кийүүгө себеп катары карай бербейт экенбиз. Тоюуга себеп көп. Бул ар кандай болушу мүмкүн. Ал жерде балким эгерде бизге даамсыз тамак берилип калса, ошонун баардыгына тое бербейбиз да, мындай шекилде көп берилип калса. Түшүнүүгө себеп бүдөмүк, тескерисинче бул жерде берилип калды. Толуктоого себеп кем. Демек, мына ушул жашыл менен белгиленген вариант туура болуп эсептелинет.